Улуу жеңиштин 77 жылдыгына карата министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов согуштун ардагери Асек Урманбетовду куттуктады. Майрамга карата согуш ардагерине 100 000 сом акча жана белектерин берип, каалоо тилектерин билдирди. Президенттин чечиминен 100 000 сом ар бир ардагерге алардын счетуна которулуу, андан тышкары 20 000 сомдон мындай разовый деп коет. Бир жылда, бир айда, бир жыл андан кийин тышкары баягы льготалар алар өздөрүнүн ирети менен мыйзам негизинде алышат да. Албетте бул жасаган мамлекет тарабынан бул аз, дагы мүмкүнчүлүгү болгондо дагы көбөйтөбүз, Кудай буюрса. Себеби ушул ардагерлерге биз кандай карасак, биздин бүгүнкү күндө ошол биздин тарыхка караган ушу биздин баабыз деп эсептеймин. Асек Урманбетов учурда 99 жашта, ал улуу ата мекендик согушта Харьков тарапта советтик армияда кызмат өтөгөн. Майрамдык маанай тартуулагандарга ал ыраазычылыгын билдирип, жалпы журтка жакшы каалоо тилектерин айтты. Мына билимдикти көбүрөөк колдонуш керек, бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Биз кыргыз болушубуз керек. Ошондо баарын жакшылыктын баарын киргизип алабыз. Кусурсуздуктун баарын киргизип алабыз. Ынтымагыбыз болсо, бирибизге жардам беришсек, бирибизди аятсак, Кудай берет бизге. Бекет үчүн кан майданында кызмат өтөгөндөрдүн арасында согуш ардагери Михаил Зельников дагы бар. Ардагер 1923 жылы туулган, 1941 жылы согушка аттанып, 1942 жылы жарат алып кайтып келген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов аны жеңиш майрамы менен куттуктап, белектерин берди. Советтик Кыргызстандын салымы албетте биздин жеңишке бул өтө зор. Бул жөнүндө биздин азыркы күнгө чейин биз азыр жаш муундарга да айтып беришибиз керек. Бул жөнүндө албетте эми орусча айтканда никто не забыт, ничто не забыто дегендей, биз ушул ардагерлерибиздин аталарыбыздын салымына, улуу жеңиштин салымына биз урматыбызды көрсөтүп, ызаатыбызды көрсөтүп атабыз. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан жалпы 400 000ге жакын кыргыз жоокерлери аттанган. Алардын 150 000 душмандар менен салгылашууда курман болсо, 5 000 дайынсыз жоголгон. Серогүл Полотова, Бакыт Кыязов, ЛТР. И догорят войны, пожары.